Бекмамат Осмонов атындагы Жалалабад мамлекеттик университети, Жалалабад колледжи. Саламатсыздарбы? Мен Орузалы кызы Нурмира, БКМК 4-9 кайтасынын студенти. Тарбиялык саат куратор Абдуллаева Гүлчахра Хайбатуллаевна. Сабактын темасы бактылуу балалык. Сабактын максаты студенттер 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнүнүн тарыхын билишет. Балалык кайталангыс мезгил. Бул мезгилде баланын тарбиясына өзгөчө көңүл бурулуусу жөнүндө пикир жүргүзүшөт жана балалык аттуу ырларды көркөм окушат. Бактылуу балалык. Балдар биздин келечегибиз. Аларды коргоо биздин милдетибиз. Ар бир баланын балалыгы таттуу көз ирмемдер менен коштолушу абзел. Алар биз үчүн чоң бакыт. Бала бакыт бала кандай жакшына, бал жыттанып, гүл жыттанып татына, бала үмүт, бала жашоо керемет, бар болсун ата-эненин бактына. Жаркын келечегибиз болгон биздин балдарыбыз, майрамыңыздар куттуу болсун. 1-июнь балдарды коргоо күнү 1949 жылы Аялдардын эл аралык демократиялык федерация кеңешинин сессиясында кабыл алынган. Биринчи рет расмий түрдө 1950 жылы белгиленген. Ата-эненин үй бүлөнүн очоктук мээримине бөлөнгөн кубаныч, сүйүү, жарык маанайда чоңойгон балдар делегейи тегиз инсан болуп жетилишет. Ошондуктан балдарыбызга бул убактыбызды арнайлы сырдаш бололу. Балдарга туура тарбия берүү бул ата-эненин негизги миссиясы болуп эсептелинет. Балдарга канчалык камкордук кылуу бул коомубуздун туруктуу өнүгүшүнө башкы шарттарынын бири. Алдап айткан кебиңдин калпын билбейт балалык, ата менен эненин баркын билбейт балалык. Убаалат кулун тайларды, барып чарчап күн өткөн, жар боорунан балапан алып жүргөн балалык. Балалыктын кылыгы айтылсын бирден саналып, ыплас жерди бийлебей басып жүргөн балалык. Оокат ичпей малында ойноп жүргөн балалык, кер саары болуп өңүнөн азып жүргөн балалык. Балдар биздин келечегибиз, майрамыңар куттуу болсун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.